Чет өлкөдөгү жарандарды мекенге алып келүү боюнча иш-аракеттер пандемия башталгандан бери аткарылууда. Өкмөттүн кийлиги үшүүсүз мигранттарды Кыргызстанга алып келүү чечилбей турган маселе экени баарына маалым. Мындан улам Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков кечээ чет өлкөдөгү мигранттардын абалы тууралуу маалымат берген. Министрликке дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн 8712 кыргыз жараны кайрылган. Дээрлик бардык кыргызстандык өлкөгө алып кетүү ниетин билдирген. Министр мекендештерибизди алып келүү көйгөйү өлкө башчысынын өз көзөмөлү менен жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан так конкреттүү тапшырма коюлду. Чет өлкөлөрдөгү биздин жарандарыбызды алып келүүнү жолдорун издөө, аларга жардам берүү. Бул тапшырманы аткаруу үчүн Тышкы иштер министрлиги, биздин чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык мекемелерибиз жана консулдуктарыбыз менен тыгыз иштеп, өнөктөш өлкөлөр менен өз ара аракеттенип жатат. Кыргызстандын көпчүлүк жараны Орусияда, илдет курчуп жаткан өлкөдө чек аралар жабылып, аба каттамдары токтотулган. Бул кырдаалга байланыштуу мигранттарды кайтаруу дипломатиялык сүйлөшүүлөр менен гана ишке ашууда. Жакынкы күндөрү Оренбург областынан келген 541 мигранттардын саламаттыгын текшерүүдө 56сынан вирус аныкталган. Чет өлкөдөн кыйынчылык менен алынган мигранттар обсервациядан качып, дарыгерлерге бир топ кыйынчылык жаратууда. Бул убакытка чейин Орусия, Дубай жана Туркиядан чартердик каттамдар тынымсыз уюштурулган. Эми дагы чет өлкөдө жүргөн миңдей кыргызстандыкты мекенине алып келүү пландалууда. Атап айтсак, Орусиядан 402, Туркиядан 349, Кувейттен 105, Франкфурт на Майне шаарынан 58, Белоруссиядан 37, Катардан 36, Кореядан 35, Жапониядан 30 жана Ирандан 16 кыргызстандык алынып келинет. Пандемияга байланыштуу эл аралык авиа каттамдарды уюштуруу мамлекеттик органдардын биргелешкен аракети менен гана чечилет. Жеке жактардын авиа каттамдарды түзүүгө күчү жетпестигин ар бир адам жакшы билет. Жалган маалыматтарды, фейк жарыяларды таратуу, жеке пиар акцияларды уюштуруу уланып жатат. Өлкөбүздүн ичинде дагы сыртында дагы айрым адамдар ар кандай өкмөттүк эмес коомдук уюмдардын жана кыймылдардын өкүлдөрү кырдаалды курчтууну уланып жатышат. Алар эвакуация кылууга өз кызматтарын сунуштуу менен жарандарыбызды адаштырууда. Дүйнөдөгү абал кооптуу чакта өлкө башчысынын көзөмөлү жана башка өлкөлөр менен болгон өнөктөштүктүн негизинде 10 миңге чукул мекендешибиз алынып келинди. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ, жаңылыктар. Мне маску снять не надо? Это 0348, да. Да. А откуда летели? С Канады. С Канады, там 4. Я там так и написал. Пожалуйста, Урматтуу саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан так конкреттүү тапшырма коюлду. Чет өлкөлөрдөгү биздин жарандарыбызды алып келүүнү жолдорун издөө, аларга жардам берүү. Бул тапшырманы аткаруу үчүн Тышкы иштер министрлиги, биздин чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык мекемелерибиз жана консулдуктарыбыз менен тыгыз иштеп, өнөктөш өлкөлөр менен өз ара аракеттенип жатат. Жалпысынан коронавирус инфекциясы пайда болгон учурдан баштап
авиациялык жана жерде жүрүүчү транспорт менен 22 өлкөдөн 9196 жараныбыз алып келди. Акыркы 12 күндө эле чет мамлекеттерден 995 жараныбызды алып келүү иштелип чыкты. Биздин бардык элчиликтерибиз жана башкы консулдуктарыбыз тынымсыз иштөөдө. Чет жактагы мекендештерибиздин диаспоралары бирикмелери менен тыгыз өз ара аракеттенүү жүрүп атат. Кайрылуулардын баарына көңүл буруп жатабыз. Ушунун негизинде жарандарыбыздын тизмелери түзүлүп, алар такталып, жаңыланып жатат. Тизмелерди республикалык штабка өткөрүп беребиз. Өкмөтүбүз тарабынан бөлүнгөн акча каражаттарына Россия элчилигибиз Дубай шаарындагы консулдугубуз жарандарыбыздын хостелдерде жашоосун төлөп берүү маселелерин чечип, аларды тамак аш менен камсыздап атат. Бул каражаттарды максаттуу пайдалануу жоопкерчилиги дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчыларына жүктөлөт. Аткарылган иштин жыйынтыгы боюнча алар отчет берет, ал баяндама өкмөткө жөнөтүлөт. Жарандарыбыздын бир бөлүгүн алып келүүгө жардам бергендиги үчүн биз Россияга, Казакстанга, Түркияга жана башка өлкөлөргө ыраазыбыз. Жарандарыбызды алып келүү маселеси республикалык штаб менен макулдашылган график боюнча иштелип атат. Айтсак, жакынкы жумаларда дагы 1000ге жакын жарандарыбызды алып келүүнү алдын ала пландап атабыз. Алар төмөнкү өлкөлөрдөн: Катар 36 адам, Кувейт 105 адам, Иран 16 адам, Франкфурт на Майне 58 адам, Стамбул 149 адам, Москва 402 адам, Корея 35 адам, Жапония 30 адам, Беларусь 37 адам. 12 майга карата алып кетүүгө жардам берүүгө суранычы менен биздин элчиликтерге жана Тышкы иштер министрлигине дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн 8712 жараныбыз кайрылды. Тышкы иштер министрлигинин азыркы учурда жасап аткан иш көп кыйынчылыктарга дуушар болууда. Ошондо болсо дагы күнү түнү иштеп, бүт аракеттерибизди жасап атабыз. Тилге каршы ушундай оор шарттарда дагы бул маселенин айланасында жалган маалыматтарды, фейк жарыяларды таратуу, жеке пиар акцияларды уюштуруу уланып жатат. Өлкөбүздүн ичинде дагы сыртында дагы айрым адамдар ар кандай өкмөттүк эмес, коомдук уюмдардын жана кыймылдардын өкүлдөрү кырдаалды курчтууну уланып жатышат. Алар эвакуация кылууга өз кызматтарын сунуштуу менен жарандарыбызды адаштырууда. Алардын аракеттери биздин ишке зыян гана эле келет жана Кыргызстандын башка мамлекеттери менен эки тараптуу мамилелерине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, макулдашууларга жетишүү абдан чоң күч аракеттерибизди жумшоо аркылуу ишке ашып атат. Мамлекет тараптан жигердүү жана ыраттуу иш жүрүп атат. Жеке пиарды көздөө элибизге зыян тийгизбеши керек. Биздин максат келүүнү каалаган бардык жарандарыбыздын өлкөбүзгө аман эсен келиши. Ушуга байланыштуу жарандарыбыздын көңүлүн дагы бир ирет бурабыз жана алардан суранып кетебиз. Айрым бир адамдардын провокациялык аракеттерине азгырылбаңыздар. Бул расмий маалыматты чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүздөн гана алуу зарыл. Өлкөдөгү социалдык, экономикалык абалды туракташтырууга саясий дипломатиялык көмөк көрсөтүүнүн алкагында гранттарды, насыяларды жана гуманитардык жардамды тартуу иши жүргүзүлүүдө. Биз Россия, Кытай эл республикасына, Казакстан республикасына, Түркияга, Өзбекстанга, Германияга, Азербайжанга, Европа биримдиги, бу жана башка өнөктөштөрү, ошондой эле Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү диаспоралары жана ардактуу консулдарды
тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоолорду жогору баалайбыз жана берилген гуманитардык жардам үчүн ыраазычылык билдиребиз. Тышкы иштер министрлиги COVID-19 менен күрөшүүнүн алкагында каражаттарды тартуу боюнча системалуу жана ыраттуу иштөөнү уланат. Рахмат. Чоң рахмат.